Дүйнөлүк банктын каражаты менен 1200 мектепте компьютер бердик. Бул күнү облустун бардык мектептеринин директорлору, райондук, шаардык билим берүү башчылары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин көчмө жыйынында болушту. Анда алгач министр Каныбек Иманалиев учурдагы билим берүүнүн сапаты, аткарылып жаткан иштер, ошондой эле мектеп директорлорунун ишмердүүлүгүн көтөрүү максатында 12 багыт боюнча иштелип чыккан иш мерчемдерге токтолду. Силер булактын көзүн ачып коюшуңар керек да. Ошон үчүн мектептин тазалыгы, кабинеттер өткөндө чүйдөн бир мектепти директорун кетирдик. Мектеп чаң экен. Чаң болгондук үчүн кетирдик. Мектебиндеги чаңды сүрүп албаган мектептин директору көңүлдөгү, жүрөктөгү чаңды сүрүп алып, жалпы билим берүүнү биз милдеттендиребиз. Бул минимум стандарт. Жок, андан да жогорулайм. Министрлик бекиткен стандарттан да жакшы билим берем десеңиздер, чыгармачылык менен. Силердин ар бир окуучуга өзүнчө индивидуалдык план, ар бир мугалимдин планыңыздар болуш керек. Андан соң 2021-2022 окуу жылдарында жалпы республикалык тестирлөө боюнча маалыматтар айтылды. Акыркы учурларда окууну аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү тестирлөөгө катышпай жаткандыгы маалым болду. Айтсак, өткөн окуу жылында республика боюнча 67145 бүтүрүүчү болсо, анын 51183 гана катышкан. Эми мындан кийин бардык окуучулар ЖРТга катышат. Мындан кийин дүйнөдө биз үчүн эгемендикке тең келген бир гана казына бар, билим. Билим аркылуу гана эгемендикти коргой алабыз. Билим аркылуу гана ден соолукту чыңдай алабыз. Билим аркылуу гана товар чыгара алабыз. Билим аркылуу гана коңшу өлкөлөрдөн артта калбай жүзүбүз жарык болот. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча Жалал Абад облусу жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алган эмес. Бул маалымат жыйында айтылды. Ал эми облустагы 15 мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн 80% тестирлөөнүн негизги тестинен 110дон жогору балл алган. Бул мектептердин директорлоруна ыраазычылык баракчалары тапшырылды. 3 саатка жакын созулган көчмө жыйындын соңунда коллегиянын токтому окулуп, айрым мектептердин жетекчилеринин жоопкерчилиги каралары белгиленди. Былтыр жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде Жалал Абад облусу начар көрсөтүшкө жетишип калган. Ошондо алып калышты эле. Биз ошонун жыйынтыгында кээ бир тийиштүү адамдарга жоопкерчиликке тартуу. Экинчи, мындан кийин ошол келечекте биз жалпы ПИЗАга катышабыз. Жалпы Кыргызстан билим деңгээлин баалоо өнөктүгүнө катышабыз, ошого даярдык. Иш сапары менен келген Каныбек Иманалиев жыйын бүткөн соң Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетине барды. Окуу жайдын базасы менен таанышып, ал жердеги түзүлгөн шарттарга күбө болду. Медициналык окуу жайы заманбап жабдуулар менен камсыз болгон. Бул студенттердин жеткиликтүү билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Артериялар, веналар бардык нелерди аскойдон нерен көрсөк болот. Айырмачылыгы бул эң акыркы учебник боюнча сиз билсеңиз керек, билбейсизби? Синелик деген золотой стандарт. Ошол китеп боюнча бул программа ошону киргизишкен. Ар бир эгерде программа жаңылса автоматически бияга постулет. Университеттин базасын чыңдоо, билим берүү сапатын көтөрүү жана тажрыйбалуу окутуучулар менен камсыздоо багытында аталган окуу жайда алгылыктуу иштер орун алган. Министр өз сөзүндө окуу жайлар коомго керектүү болгон кесиптерди даярдөөгө өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Станциялар боюнча, көмөкчүлөр боюнча, улардын работающий станционный управление боюнча релейный, значит, автоматика. То есть диспетчерде программист-диспетчер менен, правильно? Министр Жалал Абад шаарындагы номер 1 мектепке да барып, ал жердеги курулуп жаткан мектептин курулушу менен таанышты. 375 орунга ылайыкташкан билим уянын курулушу өткөн жылы башталган. Положенную сумму, то мы успеем. На 350 мест, да? 375. 370. Эта школа остается, да? Это плюс к этому? Да, да. Когда вместе сколько будет у вас учащихся? На сегодняшний день 2821. Даже этого не хватит. Эске сала кетсек, министрдин кыдыруусу министрликтин көчмө жыйындары башка облустарда да өткөрүлмөкчү. Ильяс Турлубай уулу, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.